Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім тату қиялдың таш қабышы. Бешкектен кечке чырақтары терезенің ары жағында бүлбүлдіп шаардың тынымсыз ағымын айтып жатты. Аслан конық бөлмесіндегі жұмшақ креслода отырып, қолындағы бош қалған шампан бокалын айлантып терең ойға батқан. Үйдің içindегі жымжырттық құлақ тұндырады. Ашканадан жұбайы Айданың жағымдуу үні идиш аяқтың қағылышы угулуп жатты. Алар баш кашкануна 5 жыл болды. 5 жылдық бактылуу, бири-бирине ишеним арткан, сыртынан караганда идеалдуу көрүнгөн жашоо. Бирок бир аз мурун айтылган бир ооз сөз Асландын аламын аңтарып салды. Аслан сүйүнчү. Биз балалуу болобуз. Айданын көздөрү бактан жайнап жүзүн орданып күйөөсүнүн мойнуна асылгандагы ошол көз ирмем Асландын эсинен кетпей койду. Ал жубайын кучактап жасалма жылмайып кандай жакшы деп шыбырат. Бирок ошол учурда анын ичинде муздак бир коркунуч жана жийиркенич аралашкан сезим ойгонду. Анткени Аслан бир чындыкты билчү. Ал чындык Айдадан башка эч кимге, атүгүл эң жакын досторуна да айтылбаган сыр эле. Эски жаракаттын изи. Мындан 3 жыл мурун алар балалуу болууну каалап, бирок натыйжа чыкпай жаткан кезде Аслан Айдага айтпай өз алдынча текшерүүдөн өткөн. Ал клиникага жөн эле текшерилип коеюн деген ниетте барып, бирок тагдырын өзгөртө турган кагазды колуна алган. Доктурдун жүзү азыркыдай эсинде. Аслан мырза, тилекке каршы, сизде балалуу болуу мүмкүнчүлүгү нөлгө барабар. Бул тукум куучулуку же мурунку жаракаттарданбы? Айтор, медицина тили менен айтканда, сиз тукумсузсуз. Бул өзгөрүлбөс факт. Ошол күнү Аслан өзүнүн эркектик намысы тебилингендей, келечеги кесилгендей сезген. Бирок Айданы ушунчалык сүйгөндүктөн, аны күнөөлүү сездирбөө үчүн жана анын жүрөгүн оорутпоо үчүн бул сырды ичине көмгөн. Ал Айдага баары жакшы экен, жөн гана убакыт керек окшойт деп калп айтып келген. Ал Тургай Айда текшерилгенде баары жайында чыкканда да, бурулган күнү болот деп аны сауратып жүрдү. Эми болсо, Айда боюнда бар экенин айтып жатат. Күмөн саноонун башталышы. Аслан ордунан туруп, терезеге жакындады. Анын мээсинде суроолор жамгырдай жаап жатты. Эгер мен тукумсуз болсом, бул бала кимден? Айда менин назик, таза, ишенимдүү Айдам мага кыянаттык кылдыбы? Же докторлор жаңылдыбы? Мүмкүн эмес, мен 3 башка клиникага барып, үчөөндө тең бирдей жооп алгам. Анын ичиндеги кызганычтын жалыны күйө баштады. Ал Айданын акыркы айлардагы жүрүм турумун талдай баштады. Ал кеч калды беле? Кимдир бирөө менен жашыруун сүйлөштү беле? Жок, Айда ар дайым көз алдында эле. Жумушунан түзүйгү келет, дем алыш күндөрү чогуу болушат. Балким, ал мени алдап жаткандыр. Бирок эмне үчүн? Мындай калптын эмне кереги бар? Асландын башы шыңалды. Ошол учурда Айда бөлмөгө кирип келди. Анын жүзүндөгү бактылуулукту көргөн адам бул аялды кантип күнөөлөйт. Ал Асландын аркасынан кучактап, башын далысына койду. Аслан, сен эмнегедир сустанып калдың? Кубанган жоксуңбу? Мен бул күндү 5 жыл күттүм. Биздин кичинекейибиз сенин көздөрүңдү тартса экен дейм, деди Айда назик үн менен. Асландын денеси дүркүрүп кетти. Менин көздөрүмдү? Кантип? Эгер ал бала башканыкы болсо, ал кантип Асланга окшомок эле. Бул сөздөр анын кулагына шылдың сыяктуу угулду. Биринчи кадам — издөө. Ошол түнү Аслан уктай алган жок. Жубай тынч уктап жатты, ал эми Асландын оюнда миңдеген сценарийлер чийилип жатты. Ал акырын ордунан туруп, Айданын телефону жаткан тумбочкага колун сунду. Алардын ортосунда эч качан сыр болгон эмес, телефондорун бири-биринен жашырышчу эмес.
Бирок Аслан биринчи жолу телефонду текшерүү үчүн колуна алды. Ал колу титиреп билдирүүлөрдү, чалууларды, социалдык тармактарды барактат. Эч нерсе жок. Кадимки эле курбулары, жумуштагы кесиптештери, апасы менен сүйлөшүүлөрү. Бирок Аслан тактагон жок. Ал өчүрүлгөн билдирүүлөр бөлүмүнө кирди. Жана ошол жерден ал бир нерсени тапты. Белгисиз номерден келген, бирок өчүрүлгөн бир гана билдирүү. Бүгүн баары чечилди. Эми артка жол жок. Сүйүнчүңдү даярда. Асландын деми кысылды. Бул билдирүү айда боюнда бар экенин айткан күнү түштөн кийин келген экен. Бул ким? Кандай сүйүнчү? Ал номерди өзүнүн телефонуна көчүрүп алды. Эртең ал бул номердин кимге таандык экенин аныкташы керек. Анын ичиндеги ишеним аттуу сарайдын дубалдары урай баштат. Аслан Айданын жүзүнө карады. Айдын жарыгында ал периштедей сезилди. Бирок бул периштенин артында кандай шайтан жашырынып турат. Эртеси күн, муздак мамиле. Эртең мененки тамактануу учурунда Аслан өзүн кадимкидей алып жүрүүгө аракет кылды. Бирок Айда анын маанайындагы өзгөрүүнү дароо байкады. Аслан, денең сакпы? Түнү менен ары бери оодарылып чыктың. Же балалуу болуу жоопкерчилигинен коркуп жатасыңбы? Айда тамаша аралаш сурат. Жок Айда, жөн эле жумуштагы далбоорлорду ойлоп жатам. Баары жайында. Аслан кафесин тез ичип, ордунан турду. Мен бүгүн эрте кетишим керек. Жолу ушуулар көп. Ал үйдөн атып чыгып, түз эле өзүнүн эски досу, жеке детективдик кызматтарды көрсөткөн Тилекке жөнөдү. Тилек экөө көптөн бери көрүшү элек болчу, бирок Аслан азыр башка эч кимге ишере албайт эле. Тилектин кеңсеси шаардын чет жагында жайгашкан. Аслан ичкери кирип, досуна номерди сунду. Тилек мага бул номердин кимдики экенин жана акыркы 3 айда бул номер менен менин аялымдын ортосунда кандай байланыш болгонун таап бер. Тез арада. Тилек аланды таң кала карап калды. Аслан, тынчылыкпы? Айда экөөңөр баары жайында элего. Жөн эле сураганымды кыл. Тилек суроо бербе. Асландын үнү муздак чыкты. Тилек ишине киришти. Арадан 1 саат өттү. Аслан үчүн бул бир кылымга тете болду. Акыры Тилек мониторду Асланга бурду. Аслан, бул номер Айда иштеген клиниканын башкы дарыгери Эмир Садыковго таандык экен. Жана бул жерде кызыктуу нерсе бар. Айда акыркы 2 айда бул дарыгер менен жумуштан тышкары убакта ондогон жолу жолкан. Мына ресторандардын, парктардын жанындагы камералардан алынган сүрөттөр. Сүрөттө Айда менен жаш, сымбаттуу киши Эмир Садыков абдан жакын сүйлөшүп отурушкан. Бир сүрөттө Эмир Айданын колун кармап, экөө тең күлүп жатышат. Асландын көзүнө кан толду. Тукумсуз күйөө жана боюнда бар аял. Сүйүнчүңдү даярда. Дарыгер менен жашыруун жолугушуулар. Баары ачыкка чыккандай болду. Айда аны алдап балалуу болуу үчүн башка эркекти, балким, өзүнүн дарыгерин тандап алган. Же бул ичактан берки мамилеби? Бирок Аслан азыр барып Айданы мууздап салууга даяр болсо да, бир нерсе аны токтотуп турду. Ал бул оюндун аягына чейин барууну чечти. Ал Айданын бул жалганды кантип улантарын көргүсү келди. Ачылбаган сырдын экинчи тарабы. Кечинде Аслан үйгө гүл көтөрүп келди. Айда аны кубаныч менен тосуп алды. Аслан, кандай сонун? Рахмат. Айда, мен ойлодум. Сен боюңда бар экенин кайсы клиникадан билдиң? Башкы дарыгер Эмир Садыков өзү текшердиби? Аслан суроону абдан жөнөкөй берип Айданын реакциясын байкат. Айда бир азга токтой калды. Анын көздөрүндө коркунучтун илиби байкалгандай болду, бирок ал дароо өзүн жыйнады. Ооба. Эмир байке тажрыйбалуу дарыгер да. Ал баарын текшерип, куттуктайм деди. Сен аны кайдан тааныйсың?
Жөн эле атын уккам, Аслан ичинен кан өтүп жатса да, сыртынан күлүп койду. Ошол түнү Аслан дагы бир чечим кабыл алды. Ал Айдага айтпай, өзү кайрадан текшерүүдөн өтүүнү чечти. Балким, 3 жыл мурун ката кеткендир. Балким, ал чын эле ата боло алаттыр. Бул анын акыркы үмүтү Эгер бул текшерүү да нөл десе, анда Айданын тагдыры чечилмек. Бирок Аслан клиникага барганда аны күтүлбөгөн окуя күттү. Ал жерден ал Айданын курбусу Назираны көрүп калды. Назир аланды көрүп, абдан чөчүп кетти жана качууга аракет кылды. Аслан аны кармап калды. Назира, токто. Айда экөөңөр эмнени жашырып жатасыңар? Эмир Садыков менен Айданын кандай байланышы бар? Назира калтырап айланасын карат. Аслан, суранам, мени аралаштырба. Айда муну сенин бактың үчүн гана кылды. Ал сени жоготкусу келген жок. Эмнени кылды? Сүйлөө. Аслан анын колун катуу кысты. Ал Эмир менен келишип жасалма жол менен Назира сөзүн аягына чыгарбай, ыйлап жиберди. Асландын башы айланып кетти. Жасалма жол менен. Инсеминациябы же экобу? Бирок кимдин уугу менен? Эгер Аслан тукумсуз болсо, донор ким? Эмир Садыков өзүбү? Аслан Назираны кою берип, түз эле Эмир Садыковдун кабинетине багыт алды. Анын колунда тапанча жок болсо да, анын көз карашы өлтүрүүгө даяр эле. Эмир Садыков кабинетинде отурган экен. Аслан ичкери кирип, эшикти ичинен бекитти. Эми баарын айтып бересиң, доктор. Менин аялымдын боюнда кимден бар? Сүйүнчүнү кимге даярдап жатасыңар? Эмир ордунан туруп, сабырдуулук менен аланды карат. Аслан мырза, мен сизди күтүп жаткам. Айда айткан эле, сиз баарын билип алсаңыз, ушундай болорун. Бирок сиз ойлогондон баары алда канча татаал. Сиз өзүңүздүн медициналык тарыхыңызды толук билесизби? Мен тукумсузмун. Муну 3 жыл мурун билгем. Эмир столдун үстүнө бир папканы койду. Ооба, сиз тукумсузсуз. Бирок Айда сиздин бул сырыңызды мындан 1 жыл мурун кокустан билип калган. Ал сиздин кагаздарыңызды таап алган. Жана ал сиздин намысыңызды каргоо үчүн сизге айтпай, дүйнөдөгү эң коркунучтуу жана эң кымбат медициналык процедурага барган. Ал процедура сиздин генетикалык материалдарыңызды тирелтөө эле. Аслан селийип калды. Эмне? Кантип? Бул мүмкүн эмес. Мүмкүн, бирок бул чын Айда өзүнүн өмүрүн тобокелге салды. Жана ал бала ал чын эле сиздики, Аслан, бирок Айда сизге бир нерсени айткан эмес. Бул баланын төрөлүшү Айданын өлүмү дегенди билдирет. Асландын колундагы папка жерге түшүп кетти. Бөлмө караңгылап, кулагында Эмирдин акыркы сөздөрү гана жаңырып турду. Айда өлөт. Айда өлөт 2 бөлүм. Курмандыктын баасы. Эмир Садыковдун кабинетиндеги аба муздап, дубалдар аланды кысып жаткансыда. Анын кулагында Айда өлөт деген сөз жаңырып, мээсине ийнедей сайылды. Ал креслого сылк эткен бойдон доктордун алдындагы папканы титиреген калдыруу менен кайра алды. Эмир. Бул эмне деген сандырак? Кантип? Кандай процедура менин баламды жаратып, бирок Айданын өмүрүн алып кетиши мүмкүн? Биз 21 кылымда жашап жатабыз го. Асландын өнү жарылып, көздөрүнөн жаш тегеренди. Эмир терең дем алып, терезени карат. Анын жүзүндө да оор бир кайгы бар эле. Аслан, медицинада биз ачык айта албаган, бирок өтө сейрек кездешүүчү эксперименттер бар. Айда сенин тукумсуз экениңди билгенден кийин мага келип, бут алдыма жыгылып ыйлаган. Аслан өзүн эч качан кечирбейт, ал ата болууну баарынан артык көрөт, мага жардам бериңиз деп суранган. Биз клеткалык ревитализация деген ыкманы колдондук. Сенин эски анализдериңден сакталып калган генетикалык материалдарды алып, аларды Айданын организмине өтө татаал жол менен жайгаштырдык.
Бирок Айданын жүрөгүндө тубаса бир кемтик бар экен. Бул процедура анын гормоналдык деңгээлин ушунчалык жогорулатты, эми бала чоңойгон сайын анын жүрөгү чыдабай калат. Айда муну билген. Мен ага эскерткем. Бирок ал Асландын бактысы үчүн мен баарына даярмын деп кол коюп берген. Аслан башын мыкшып отуруп калды. Ал Айданы кыянаттык кылды деп күнөөлөп, аны аңдып, телефонуна чейин текшерип жүргөнүн эстеп, өзүнөн өзү жийиркенип кетти. Анын намысы Айданын өмүрүнөн кымбат беле. Үйгө кайтуу, жашыруун көз жаш. Аслан клиникадан чыгып, шаардын көчөлөрүндө максатсыз көпкө айланды. Ал үйгө баруудан коркуп турду. Айданын бактылуу жүзүн, анын келечекке болгон үмүтүн эми кантип карайт. Ал Айданын өлүмгө башын байлап, ага сүйүнчү айтканын эстегенде жүрөгү тийренип жатты. Кеч киргенде ал үйгө кирди. Айда ашканада кечки тамак даярдап жүрүптүр. Ал Аланды көрүп, чуркап келип кучактады. Аслан, кечиккениңден улам кабатыр болдум. Жумуштарың бүтпөй жатабы? Карачы, мен бүгүн биздин кичинекейибиз үчүн биринчи байпактарды сатып алдым. Айда кичинекей, аппак байпактарды көрсөтүп, балаша кубанды. Аслан анын колун кармап, эч нерсе дебей кучагына кысты. Анын денеси калтырап жатты. Айда, мен сени ушунчалык сүйөм. Мени кечирчи, баары үчүн кечирчи деп шыбырады ал, көз жашын жашырууга аракет кылып. Айда таң кала Аланды карат. Эмне болду, Аслан? Эмнеге кечирим сурап жатасың? Биз азыр эң бактылуу адамдарбызго. Жөн эле. Мен сени бактылуу кыла албай жаткандай сезилип жатат, Аслан калп айтууга мажбур болду. Ал Эмир менен сүйлөшкөнүн азырынча айта албайт эле. Эгер Айда анын баарын билип алганын билсе, анын планы бузулуп, ого бетер кыйналмак. Телектин жаңы табылгасы. Эртеси күн Аслан телекке чалып, иликтөөнү токтотууну суранды. Бирок телектин жообу Аланды кайрадан чечутту. Аслан, мен иликтөөнү токтото албайм. Анткени мен дагы бир нерсени таап алдым. Сен айткан Эмир Садыков жөн эле дарыгер эмес экен. Анын өтмүшүндө каратактар көп. Ал мындан 5 жыл мурун ушундай эле процедураларды жасап, бир нече аялдын өлүмүнө себепкер болгон деп шектелген. Бирок далилдер жоктугунан кутулуп кеткен. Жана эң кызыгы, Айда Эмирге өтө чоң суммадагы акча катыргон. Ал акчаны кайдан алганын билесиңби? Аслан катып калды. Алардын жалпы эсебиндеги акчалар ордунда болчу. Айда акчаны кайдан алган? Кайдан? Ал атасынан калган эски үйдө сенин кабарың жок сатып жибериптир. Аслан, бул жерде бир нерсе туура эмес. Эмир Айданы алдап жаткан жокпу? Балким, ал бала сеники деп Айданы ишендирип, чындыгында башка бирөөнүн уругун колдонуп, жөн эле акча соруп жаткандыр. Бул суроо Асландын мээсинде жаңы күмөн жаратты. Эгер Эмир алдамчы болсочу? Эгер ал Айданын өмүрүн да, Асландын ишенимин да акча үчүн сатып жатсачы? Сырдуу күндөлүк. Аслан Айда жумушка кеткенде анын эски буюмдарын тинтип баштат. Ал Айданын ишенимине кирүү үчүн эмес, аны сактап калуу үчүн далил издеп жатты. Акыры шкафтын эң түбүнөн кийимдердин арасына катылган кичинекей көк түстөгү күндөлүктү таап алды. Күндөлүктү ачканда Айданын колу менен жазылган саптар Асландын жүрөгүн титиретти. 14 март. Бүгүн Асландын тукумсуз экенин билген кагазды кокустан таап алдым. Кудайым ай, ал муну 3 жылдан бери жалгыз көтөрүп келип жатыптыр. Мени аяп, мага айтпаптыр. Анын эркектик намысы кандай кыйналып жатканын сезип жатам. Мен ага ата болуу бактысын беришим керек. Кандай жол менен болсо да. 22 май. Эмир Садыков менен жолуктум. Ал мага үмүт берди. Бирок баасы өтө кымбат, менин өмүрүм. Эмир айтты, эгер мен бул процедурага барсам, балам төрөлөт, бирок жүрөгүм чыдабай. Мейли, Аслан баланы кучагына алганда менин жок экенимди унутуп калат. Ал баланы көрүп, өзүнүн жарык дүйнөгө из калтырганын сезет.
Бул менин ага болгон акыркы бийлигим болот. 10 сентябрь. Бүгүн тест оң жыйынтык көрсөттү. Мен кош бойлуумун. Асланга айттым. Анын жүзүндөгү таң калууну көрдүм. Ал балким мени күнөөлөп жаткандыр. Бирок баары бир, ал бактылуу болот. Кечир мени, Аслан, сага чындыкты айта албайм. Сен мени жек көрсөң да, бул баланы сүйөсүң. Аслан күндөлүктү кучактап палга отуруп калды. Ал өксөп ыйлап жатты. Айданын сүйүүсү ушунчалык терең, ушунчалык таза беле. Ал эми Аслан болсо аны башка менен болду деп шекшип. Бирок күндөлүктүн эң акыркы бетинде башка бир жазуу бар эле. Ал жазуу Айданын колу эмес болчу. Айда, эгер күйөөң баарын билип калса, биздин келишим күчүн жоготот. Экинчи траншта тезирээк кадыр. Болбосо баланын тагдыры башкача болот. Бул Эмирдин жазуусу эле. Коркунучтуу план. Аслан Эмирдин жөн эле дарыгер эмес, накта шантажчы экенин түшүндү. Ал Айданын сезимин, Асландын намысын курал катары колдонуп, аялды өлүмгө түртүп, ошол эле учурда андан акча соруп жаткан. Ошол учурда телефон шыңгырады. Бул Айда эле. Анын үнү абдан алсыз чыкты. Аслан, мен өзүмдү жаман сезип жатам. Клиникага баратам. Эмир байке чакырды. Айда, токто. Ал жерге барба. Мен азыр келем. Аслан кекирип жиберди. Бирок байланыш үзүлүп калды. Аслан октой учуп, клиникага жөнөдү. Жолдо баратып ал телекке билдирүү жөнөттү, клиникага полиция менен кел. Эмир Айданы өлтүргөнү жатат. Клиникадагы салгылашуу. Аслан клиникага кирип келгенде, администрацияда эч ким жок эле. Ал түз эле Эмирдин операциялык бөлүмүнө чуркап барды. Эшик ичинен бекитилген. Аслан эшикти бар күчү менен тийип ачты. Ичинде Айда керебетте жатат, ага кандай аппараттар туташтырылган. Эмир колуна шприц алып Айдага жакындап калыптыр. Токто. Малгун. Аслан Эмирге атырылды. Эмир чөчүп кетти, бирок колундагы шприцти Айданын тамырына саюуга аракет кылды. Аслан анын колун кармап калып, экөө полго алыша кетишти. Эмир жаш болбосо да абдан күчтүү экен. Ал аланды итерип жиберип, столдун үстүндөгү скальпелди алды. Сен баарын бүлдүрдүң, Аслан. Айда экөөңөр менин эң чоң киришим болмоксуңар. Эми бул аялда, анын ичиндеги керемет да жок болот. Эмир жинди болгон адамдай кыйкырды. Дал ошол учурда эшик ачылып, телек баштаган полиция кызматкерлери кирип келишти. Эмирди дароо жерге басып колуна кишен салышты. Аслан Айданын жанына чуркап барды. Айда көзүн жай ачып аланды көрдү. Аслан. Бала. Баланы сактап кал. Айданын демей кысылып, жүрөгү соккон аппараттын үнү бир калыпта пиип деп узарып кетти. Доктор. Тез. Жүрөгү тактоп калды. Аслан жан алгычтай бакырды. Реанимациянын эшигинде. Арадан 3 саат өттү. Аслан реанимациянын алдындагы коридордо тизелеп отурат. Анын үстү башы кан, көздөрү шишиген. Телек анын жанына келип, инине колун койду. Аслан Эмир баарын мойнуна алды. Ал Айдан алдап, чындыгында эч кандай генетикалык тирүүтү кылган эмес экен. Ал донордук банктан сенин фенотипиңе окшош адамдын уругун алып, Айданы кош бойлуу кылган. Жана ал Айданын жүрөгү оору экенин билип, аны атайын коркутуп, акча соруп жүргөн. Ал шприцти сууктук ал Айданын жүрөгүн тактото турган болчу. Ал изин жашыргысы келген. Аслан башын көтөрдү. Демек, бала меники эмес беле. Телек бир азга унчукпай калды. Медициналык жактан жок. Бирок Айда үчүн ал сеники эле. Ал сенин бактың үчүн өз өмүрүн берүүгө даяр болчу. Ошол учурда реанимациянын эшиги ачылып, башка хирург чыкты. Анын жүзү чарчаган, бирок көздөрүндө үмүт бар эле. Аслан мырза, биз Айданын жүрөгүн кайра иштеттик.
ал тирүү. Бирок абалы өтө оор. Ал эми балага келсек биз аны сактап кала алдык. Ал 6 айлык болуп төрөлдү, азыр инкубатордо. Сиз баланы көргүңүз келеби? Аслан ордунан туруп, хирургду карат. Анын ичинде 2 сезим кагылышып жатты. Бир жагынан бул бала башка эркектин каны. Экинчи жагынан бул бала Айданын махабатынын, анын курмандыгынын натыйжасы. Аслан инкубаторлор турган бөлмөгө кирди. Ал жерде кичинекей, алсыз бир жан жатты. Аслан ага жакындап айнектин артынан карат. Жана ошол учурда ал баланын кичинекей колун кыймылдатты. Асландын жүрөгү жибип кетти. Бул бала кимдин каны болбосун, ал Айданын жанынан жаралган. Бирок Аслан Айданын жанына киргенде, Айда көзүн ачып, биринчи эле сөздү айтты. Аслан, кечир мени. Мен сени алдадым. Бала Эмирдики. Асландын каны кайрадан муздап кетти. Эмир алдамчыбы же Айдадагы деле бир нерсени жашырып жатабы? 3 бөлүм. Акыркы ишенимдин күнү. Айданын бала Эмирдики деген алсыз шыбыра Асландын мээсине улуу жебедей сайылды. Реанимация бөлмөсүнүн ичиндеги аппараттардын бир калыптагы доошу кенеттен кулак тундурган ызы чууга айлангандай болду. Аслан артка чегинди. Ал жаңа эле окуган Айданын күндөлүгүндөгү сүйүү курмандыгы тууралуу саптар менен азыркы уккан сөздөрүн бириктире албай турду. Эмне дейдиң? Айда, кайталачы, эмне дейдиң? Асландын үнү титиреп, ачуусу тамагына кептелди. Бирок Айда жооп берген жок. Ал кайрадан эс учун жоготуп, көздөрү жумулуп кетти. Дарыгерлер чуркап кирип, аланды бөлмөдөн чыгарып жиберишти. Ал коридордо дубалга таянып жерге отуруп калды. Анын ичинде бир эле учурда бүт дүйнө күйүп жаткансыды. Кантип ушундай болсун? Күндөлүктө баары башкача жазылганго. Же Айда мени башынан эле ушул күнгө даярдап, күндөлүктү атайын мен таап алышым үчүн жазганбы? Тилектин күмөнү. Бир аздан кийин Тилек келди. Ал Асландын абалын көрүп, эмне болгонун дароо түшүндү. Аслан, өзүңдү жыйна. Ал азыр шок абалында, эмне деп жатканын өзү билбейт, деди Тилек досун тургузууга аракет кылып. Ал бала Эмирдики, деди Тилек. Түз эле бетиме айтты. Мен аны куткарам деп өмүрүмдү сайып жатсам, ал мени эң акыркы мүнөттө дагы бир жолу сатып кетти. Аслан Тилектин колун итерип жиберди. Тактычу, досум. Эмир баарын мойнуна алды деп айтпадым беле. Ал мен донор колдондум деген. Эгер бала Эмирдики болсо, ал эмне үчүн Айданы өлтүргүсү келмек? Өз баласынын энесин мууздамак беле. Бул жерде логика жок. Айда бир нерседен коркуп жатат, же Эмир анын мээсин ушунчалык уулагандыктан ал чындык менен жалганды ажырата албай калган. Тилектин сөзү аланды бир аз ойго салды. Бирок жүрөктөгү жаракат баары бир терең эле. Назиранын качып кеткен сыры. Аслан ошол эле күнү Назираны таап, аны менен бетме бет сүйлөшүүнү чечти. Ал Назиранын үйүнө барып, эшигин катуу каккылат. Назира эшикти ачканда, Асландын көздөрүндөгү каарды көрүп, тизеси калтырап кетти. Сүйлөө, Назира. Айда Эмир менен чын эле байланышта болгонбу? Ал бала кимдики? Аслан басагадон аттап кирип, Назираны бурчка такат. Назира ыйлап баштады. Аслан, суранам. Мен баарын айтып берем. Эмир Айданы коркутуп жүргөн. Ал Айдага сенин тукумсуз экениңди бүт шаарга жайып жиберем, сени ал алдында маскара кылам деп шантаж кылган. Айда сенин намсыңды баарынан бийик койчу. Ал сени байкуш деп аяшын каалаган эмес. Эмир Айданы өзүнө баш ийдирүү үчүн ага баңгизаттын бир түрүн берип жүргөн окшойт. Айда акыркы убакта өзүн жоготуп, Эмир эмне десе ошону кылып калган. Анда эмне үчүн бала Эмирдики деп жатат? Анткени Эмир Айдага мен сага өзүмдүн уругумду салдым, бул менин балам деп ишендирген. Айда байкуш ошого ишенип, өзүнөн өзү жийиркенип жүргөн.
Ал сенин көзүңдү карай албай калган. Бирок чындыгында Эмир эмне кылганын бир гана Кудай билет. Жашыруун лабораториядагы табылга. Тилек Эмирдин клиникасындагы жашыруун архивдерди тинтип жатып, бир кызыктай файлды таап алды. Ал файл проект Мурас деп аталып, анын ичинде Асландын да, Айданын да аты жөнү бар эле. Тилек аланды чакырып файлды көрсөттү. Аслан Карачы. Бул жерде жазылганга караганда Эмир чын эле генетикалык ревитализация кылганга аракет кылган. Ал сенин 3 жыл мурунку анализиңден алынган уруктарды заманбап технология менен тиреткен. Бирок бул процедура ийгиликтүү болбогонун текшерүү үчүн ал үчүнчү тараптын өзүнүн дыңсын аралаштырган. Бул накта кылмыш. Ал баланын атасы сен да болушу мүмкүн, ал да болушу мүмкүн. Же экөөңөр тең. Асландын жини келип, столду урду. Бул эмне деген мазактоо. Менин балам эксперимент беле. Тынчтан бизге тест керек. Бирок Эмирдин лабораториясында эмес, көз карандысыз экспертизада. Мен баладан анализ алдырдым. Жыйынтыгы эртең даяр болот. Инкубатордогу периште. Аслан түн ичинде кайрадан ооруканага келди. Ал инкубаторлор турган бөлүмгө акырын кирди. Баягы кичинекей ымыркайдагы деле аппараттардын жардамы менен дем алып жаткан эле. Аслан ага тигилип карап отурду. Баланын жүзү ушунчалык назик, ушунчалык күнөөсүз. Сен кимсиң? Менин үмүтүмсүңбү же менин өмүрүмдүн эң чоң жаңылыштыгысыңбы? Деп ойлоду ал. Ошол учурда бала көзүн ачты. Анын көздөрү Асландын так өзүнүкүндөй коңур түстө, бир аз кыйык эле. Асландын денеси титиреп кетти. Бул көздөр жалган айтпайт. Бул анын каны экенин жүрөгү сезип турду. Бирок Айданын сөздөрү дагы деле мээсинде жаңырып жатты. Эмирдин акыркы оюну. Эмир Садыков СИЗОдо отуруп, өзүнүн адвокаты аркылуу Асланга билдирүү жөнөттү. Мен баарын айтып берем, бирок Аслан өзү келсин. Болбосо Айданын өлүмүнө ким күнөөлүү экенин эч качан билбей калат. Аслан СИЗОго барды. Темир тордун ар жагында Эмир Садыков эч нерсе болбогондой жайбаракат отуруптур. Анын жүзүндө жеңүүчүнүн күлкүсү бар эле. Келдиңби, атасыз ата? Эмир шылдыңдап күлдү. Сүйлө, эмнени жашырып жатасың? Аслан Темирди кармап Эмирге жакындады. Айда сага бала меники дедиби? Ооба деди. Мен ага ошону айттыргам. Ал сени жек көрүп, сендин кетишиң кааладым. Бирок чындык башка жерде, Аслан сенин тукумсуз экениң, бул менин эмгегим. Мындан 3 жыл мурун сенин анализдериңди мен алмаштырып койгом. Сен соо элең. Мен сени психологиялык жактан талкалап Айданы өзүмө үйүтүү үчүн ушул планды иштеп чыккам. Сен 3 жыл бою тукумсузмун деп жашап, аялыңды жаныңа жолотпогонуңда, мен Айдага жардам колумду сунгам. Асландын башы айланып кулагына кан тепчиди. Эмне? Мен соо билем. Сен менин 3 жылымды уурдадыңбы? Ооба. Жана Айда сени ушунчалык сүйгөндүктөн ал менин ар бир кадамыма макул болду. Ал сени айыктыруу үчүн менин бардык шарттарыма көндү. Бирок бир нерсени бил, ал сага эч качан кыянатты кылган эмес. Ал бала сенин каның, Аслан мен жөн гана Айданын организмин даярдап бергем. Бирок мен анын жүрөгү тактоп калышын кааладым. Анткени ал тирүү калса, сен чындыкты баары бир билип алмаксың. Аслан Эмирди мууздап салууга даяр эле, бирок күзөтчүлөр аны токтотуп калышты. Ал сыртка чыгып, таза абадан терең дем алды. Баары ордуна келе баштады. Айданын курмандыгы, анын сүйүүсү, Эмирдин ант ичкен душмандыгы. Бирок ошол учурда телефон чалды. Анын үнү абдан кооптуу чыкты. Аслан, ооруканага тезирээк кел. Айда реанимациядан жоголуп кетти.
Камералардан карасак, аны Назира менен белгисиз бирөөлөр алып чыгып кетишиптир. Тузакка түшкөн Айда. Аслан Назиранын үйүнө кайра жөнөдү, бирок үй бош эле. Назира да, Айда да жок. Столдун үстүндө бир барак кагаз жатыптыр. Балаңды көргүң келсе, шаардын четиндеги эски геске кел. Жалгыз кел. Эмирдин мурасын биз бүтүрөбүз. Аслан мунун баары Эмирдин сырттагы шериктеринин иши экенин түшүндү. Айданын өмүрү кулдун ушунда турду. Ал эми бала-баладагы деле ооруканада, бирок анын коопсуздугуна ким кепилдик берет. Аслан геске жеткенде ал жерде Назираны көрдү. Назира колуна тапанча кармап, эс учун жоготкон Айданы туңгуюктун кырына отургузуп коюптур. Назира, сен эмне кылып жатасың? Биз дос элек го. Аслан кыйкырды. Дос? Айда экөөңөр байлыктын ичинде жашасаңар, мен Эмирдин кулу болуп жүрдүм. Ал мага Айданы жок кылсаң, баарын сага берем деген. Эми Айда кетет, а сен болсо балаң менен кошо кан жутмаксың. Назира тапанчанын машасын басты. Дала ошол учурда Айда көзүн ачып Асланды карат. Анын көздөрүндө акыркы каштошуунун илиби бар эле. Аслан, баланы сакта. Ал сеники. Айда өзүн өзү туңгуюкка таштап жиберди. 4 бөлүм. Туңгуюктун кырындагы кармаш. Айданын денеси боштукка карай учкан ошол секунд Аслан үчүн түбөлүктүүлүккө айлангандай болду. Гестин эски бетон дубалдарында анын жан алгычтай бакырган үнү жаңырып, төмөндөгү шаркырап аккан муздак суунун доошуна аралашып жатты. Назира тапанчасын кармаган бойдон катып калды, ал Айданын мынчалыкка барарын күткөн эмес эле. Бирок Айда суунун ортосуна эмес, Гестин 3 деңгээлиндеги темир тосмолордун бирине илинип калды. Анын көйнөгү дат баскан темирге ийленип, алсыз денеси туңгуюктун үстүндө термелип турду. Айда. Аслан Назираны итерип жиберип, жардын кырына чуркап барды. Назира теңселип барып, кайрадан тапанчасын Асланга кезет. Анын көздөрүндө жиндилик менен коркунуч аралашып турду. Жок, жакындаба. Ал баары бир өлөт. Эмир ушуну каалаган. Эгер ал тирүү калса, Эмир мени өлтүрөт. Назиранын колу титиреп машаны басууга даяр турду. Аслан тактып калды. Ал төмөндө илинип турган Айданы, анан Назираны карат. Назира, тактычу. Сен Эмирдин ким экенин билбейсиңби? Ал сени жөн эле курал катары колдонуп жатат. Айда өлсө, сен Эмирге керегиң жок болуп каласың. Ал сени да жок кылат. Андан көрө мага жардам бер, Айданы куткаралы. Назира бир азга олку-солку боло түштү. Бирок дал ошол учурда Гестин караңгы бурчунан дагы 2 эркек киши чыгып келди. Алар Эмирдин сырттагы жалданма адамдары эле. Назира, ишиңди бүтүр. Эмир мырза күтүп жатат. Деди алардын бири муздак үн менен. Аслан кырдаалдын оор экенин түшүндү. Ал Айданы куткарышы керек, бирок алдында 3 куралчан адам турат. Тилектин келиши. Дал ошол маалда Гестин аймагына полициянын сиреналарынын үнү жаңырып кирди. Тилек Асландын ГПС сигналын байкап атайын бөлүктү баштап келген эле. Жалданма адамдар полицияны көрүп ок чыгара башташты. Атышуу башталды. Аслан бул ызы чууну пайдаланып, жардан ылдый, Айда илинип турган темир тосмого карай секирди. Ал өтүр кооптуу болсо да, аял үчүн өмүрүн табакелге салды. Темирдин кыры Асландын колун тилип, кан сарголой баштады, бирок ал ауруну сезген жок. Ал Айданын колунан кармап калды. Айда, мага кара. Колуңду бер. Көйө бербе. Аслан бар күчү менен Айданы өйдө тартты. Айда көзүн жай ачып аланды көрдү. Анын эриндери көгөрүп, деми үзүлүп жаткан эле. Аслан, бала. Баланы сакта. Айда акыркы күчүн жыйнап Асландын колун бекем кысты. Аслан Тилектин жардамы менен Айданы өйдө алып чыкты. Назира менен жалданма адамдар колго түшүрүлдү. Бирок Айданын абалы өтө оор эле, анын жүрөгү кайрадан тактап калуу коркунучунда турду.
Чыныгы дінік тесттен жиынтыгы. Арадан 5 саат өтті. Шаардык барбордук оорукананын коридорунда Аслан менен Тилек отурушат. Тилектин колунда көз карандысыз экспертизанын мөөрү басылган конверт бар. Аслан дынык тесттин жыйынтыгы даяр болду, деди Тилек конвертти сунуп. Бул жыйынтыкты Эмирдин лабораториясы эмес, мамлекеттик барбор жасат. Эч кандай ката болушу мүмкүн эмес. Аслан конвертти ачып кагазды окуду. Көздөрүнөн жаш куюлуп кетти. Биологиялык аталыктын ыктымалдуулугу 99. Аслан Каримов баланын атасы болуп саналат. Демек, Эмир башынан эле калбайткан экен да. Мен соо берем, Тилек. Мени 3 жыл бою тукумсузсуң деп алдап келишкенби? Асландын үнү ачуу чыкты. Ооба, Аслан, иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча Эмир Садыков мындан 3 жыл мурун сен текшерүүдөн өткөн клиниканын базасын бузуп, сенин анализиңди башка бир өнүгүнө алмаштырып койгон. Ал сени Айдадан алыстатып, Айданы өзүнө көз каранды кылуу үчүн ушундай кадамга барган. Айда сени ата кылуу үчүн Эмирге барганда, Эмир жөн сенин 3 жыл мурун сакталып калган материалдарыңды колдонгон. Ал сага бала Эмирдики деп Айданын оозу менен айттырып, сенин жүрөгүңдү биротоло талкалагысы келген. Аслан оорукананын дубалын жүнү менен орду. Ал Эмирдин канчалык деңгээлдеги залим экенине ишене албай турду. Проект мурас коркунучтуу чындык. Тилек Эмирдин лабораториясынан табылган файлдардын дагы бир бөлүгүн ачты. Бирок бул жерде дагы бир маанилүү нерсе бар. Проект мурас деген эмне экенин билесиңби? Эмир жөн эле дарыгер эмес, ал жашыруун генетикалык изилдөөлөр менен алектенген Эдельвейс деген топтун мүчөсү экен. Алар сенин атаңдын, маркум академик Каримовдун илимий эмгектерин колго түшүргүсү келишет. Сенин атаң өлөр алдында дүйнөдөгү эң кымбат жана эң эффективдүү дарынын формуласын иштеп чыккан. Эмирге сенин балаң эмне үчүн керек болгонун эми түшүндүңбү? Баланын каны ошол формуланын ачкычы. Асландын башы айланып кетти. Көрсө, мунун баары жөн эле үй бүлөлүк драма эмес, чоң кылмыштуу топтун планы болгон экен. Айда менен бала бул оюнда жөн гана курал болуп беришкен. Ооруканадагы чабуул. Дал ошол учурда оорукананын ичинде ЗЧУ башталды. Тез жардам унаасы менен келген, бирок беткап кийген 4 адам ымыркайлар жаткан бөлүмгө бастырып киришти. Алар түз эле Асландын баласы жаткан инкубаторду көздөй жөнөштү. Тилек балага кетишти. Аслан ордунан атып турду. Полиция кызматкерлери менен кылмышкерлердин ортосунда коридордо кармаш башталды. Аслан куралсыз болсо да, баласын каргоо үчүн алдыга умтулду. Кылмышкерлердин бири баланы инкубатордон алып чыгууга үлгөрдү. Токто. Баланы кое бер. Аслан кылмышкерге атырылып, аны жерге жыкты. Бала колунан түшүп кете жаздаганда, Аслан аны абада кармап калды. Анын жүрөгү кабынан чыга тургандай согуп жатты. Кичинекей жананын колунда алсыз гана дем алып жатты. Бул анын каны, анын атасынын мурасы, анын өмүрүнүн мааниси эле. Кылмышкерлер чегинүүгө мажбур болушту, бирок алардын бири качып баратып Асланга кыйкырды. Бул бүтө элек. Бала баары бир биздики болот. Эмирдин колу узун. Эмирдин акыркы шарты. Эртеси күнү СИЗОдогу Эмир Садыков Асланга жактоошусу аркылуу видео чалуу жасат. Анын жүзүндө дагы деле ошол тажал күлкү бар эле. Аслан баланы сактап калдым деп ойлоп жатасыңбы? Айданын денесиндеги ууну мен гана билем. Аны клеткалык ревитализация учурунда мен атайын киргизгем. Эгер сен атаңдын жашыруун формуласын мага бербесең, Айда 3 күндүн ичинде өлөт. Дарыгерлер эч нерсе кыла алышпайт. Тандоо сеники, Айдаба же атаңдын формуласыбы? Аслан экранды карап, тиштерин кычыратты. Формула менде жок. Атам мага эч нерсе калтырган эмес.
Жоқ, Аслан, ал формула сенин есіңде. Атаң сага бала кезіңде жаттаткан ошол узун химиялык ырал жөн эле ыр эмес болчу. Жакшылап ойлон. Эртең кечинде жолугабыз. Болбосо Айда менен каштошо бер. Аслан телефонду өчүрдү. Ал бала кезинде атасы менен чогуу айткан түшүнүксүз саптарды эстей баштат. Ошол учурда реанимациядан кабар келди. Айданын абалы кескин начарлап кетти. Айданын киребетинин жанында. Аслан Айданын жанына кирди. Айданын өңү кумдай бозуруп, көздөрү киртип кеткен. Ал Аланды көрүп алсы жылмайды. Аслан, бала аманбы? Анын үнү шыбыр болуп араң чыкты. Ооба, жаным. Бала жаныбызда. Ал меники экенин билдим. Эмир бизди алдаптыр. Айда, суранам, чыда. Сен жашашың керек. Мен баарын билем. Эмир мага уу киргизгенин айткан. Аслан, баланы көргө. Формуланы бербе. Ал формула жаман адамдардын колуна түшпөшү керек. Айданын деми кысылып, аппараттар кайрадан тынымсыз сигнал бере баштады. Дарыгерлер Аланды сыртка чыгарып жатышты. Аслан коридорго чыгып, Тилекке карат. Тилек, мен Эмир менен жолугууга барам. Бирок формуланы берүү үчүн эмес. Аны биротоло жок кылуу үчүн. Мага атама таандык эски лабораториянын ачкычы керек. 5 бөлүм, алтын гүлдүн формуласы. Оорукананын коридорундагы муздак жымжырттык Асландын жүрөгүн үйүп жатты. Айда реанимацияда өлүм менен өмүрдүн босогосунда жатат. Анын денесине Эмир тарабынан киргизилген уу жөн эле химиялык зат эмес. Ал атайын программаланган биологиялык курал эле. Дарыгерлер колдорунан келгендин баарын жасап жатышты, бирок алар бул белгисиз уунун алдында алсыз болушу. Аслан реанимациянын айнегинен Айданын боз болгон жүзүнө карап, ичинен атасынын сөздөрүн эстей баштады. Аслан, балам, эсиңде болсун. Кээде эң чоң байлык адамдардын көзүнө көрүнбөгөн нерселерде жашырылган. Мен сага айткан бул ырды эч качан унутпа. Бул сенин жашооңду сактап кала турган дуба сыяктуу. Академик Каримов 15 жыл мурун өлүм төшөгүндө жатканда ушул сөздөрдү айткан эле. Аслан көзүн жумуп, балалыгына кайтты. Атасы экөө тоого чыкканда айткан ошол түшүнүксүз саптар. Алтын гүлдүн тамыры, 7 тоонун ашуусу. 4 элемент бириксе, ажалдын да качуусу. 2-8-15-тен жашоо нуру жаралат. Кимисинде кан болсо, ошол жанды аралайт. 2-8-15. Бул сандар жөн эле эмес деп шыбырады Аслан. Бул молекулярдык чынжырдын формуласы. Атам муну мага ыркатары жаттатып койгон экен. Эски лабораториядагы табышмак. Тилек экөө академик Каримовдун шаардын четиндеги эски, жабылып калган лабораториясына келишти. Бул жер көптөн бери кароосуз калган, терезелерин чаң басып, ичинде эски кол жазмалар чачылып жаткан эле. Аслан атасынын иш столунун астындагы жашыруун сейфти ачты. Сейфтин ичинен атасынын эски күндөлүккө жана кичинекей бир кутуча чыкты. Күндөлүктүн акыркы бетинде мындай жазуу бар эле. Эгер Эдельвейс мени жок кылса, формула менин канымда калат. Менин уулум Аслан менин мурасым. Ал эми анын балдары келечектин ачкычы. Формуланы толуктоо үчүн алтын гүлдүн кан менен аралашуусу керек. Тилек, карачы. Атам муну алдын ала билген. Асландын колу титиреп күндөлүктү көрсөттү. Эмир Садыков атамдын шакирти болгон. Ал бул формуланы издөө үчүн мени тукумсуз деп алдап, Айданы кош бойлуу кылууга мажбурлаган. Анткени формуланы иштетүү үчүн түйүлдүктүн дыңкысы керек болчу. Айданын боюндагы бала алар үчүн жөн эле бала эмес, алар үчүн бул формуланын тирүү компоненти. Тилектин өңү кумдай бозоруп кетти. Демек, Эмир Айданы өлтүргүсү келген эмес, ал жөн гана уу аркылуу сини формуланы берүүгө мажбурлап жатат. Бирок эң коркунучтуусу, ал формуланы алса, дүйнөлүк деңгээлдеги биологиялык террорду башкара алат. Биз бул формуланы бербешибиз керек, бирок Айданы кантип сактайбыз?
Саткындыктын дагы бир бети. Дала ошол маалда лабораториянын эшиги жай ачылып, ичкериге күтүлбөгөн адам кирди. Бул Айданын апасы, Асландын кайненеси Сайкал айым эле. Анын колунда тапанча бар, көздөрү муздак жана эч кандай мээримсиз эле. Аслан күндөлүктү мага бер, деди Сайкал үнү калтырабай. Аслан селийип калды. Апа, сиз бул жерде эмне кылып жүрүсүз? Сиз дагы Эмир менен биргесизби? Эмир болгону менин буйругумду аткаруучу курал, Сайкал кадамдап жакындады. Сенин атаң мени таштап кеткенде мен ага өчүшкүм. Ал бүткүл өмүрүн ошол формулага жумшап, үй бүлөсүн унуткан. Эми ошол формула менин колумда болушу керек. Айда менин кызым болсо да, ал бул улуу максаттын бир бөлүгү гана. Аны сактап кала турган антидот менде гана бар. Күндөлүктү бер, Айда тирүү калат. Асландын дүйнөсү аңтарылып кетти. Өз энеси өз кызын өлүмгө түртүп, аны курал катары колдонуп жатабы? Сиз кандай энесиз? Айда сизди жакшы көрчү, сизге ишенчү. Сиз аны Эмирдин колуна өзүңүз бердиңизби? Асландын каары кайнап чыкты. Ишеним, бул алсыздардын иши. Аслан, мага формула керек. Сен азыр алтын гүлдүн акыркы компонентин айтасың же? Айда бүгүн кечинде жан берет. Сайкал тапанчанын машасын басты. Асландын акылдуу жүрүшү. Аслан тилекке көзү менен белги берди. Тилек акырын лабораториянын өрткө каршы системасын иштетип жиберди. Бөлмөнү ак түтүн каптап, Сайкалдын көзү көрбөй калды. Аслан бул учурду пайдаланып, Сайкалдын колундагы тапанчаны итерип жиберип, аны жерге жыкты. Сиз эми менин апам эмессиз. Аслан күндөлүктү жана кутучаны алып, Тилек менен Кошо лабораториядан атып чыгышты. Алар түз эле ооруканага жөнөштү. Жолдо баратып Аслан кутучаны ачты. Анын ичинде кичинекей бир флакондогу саргыч сууктук бар эле. Бул антидоттун негизи болчу. Бирок аны толук иштетүү үчүн Аслан өзүнүн канын кошуусу керек эле. Анткени анын дыңкысы атасынын формуласынын бир бөлүгү. Реанимациядагы салгылашуу. Ооруканага жеткенде, ал жерде Эмирдин адамдары тороп турушканын көрүштү. Атышуу башталды. Тилек полиция менен Кошо кылмышкерлерди токтотуп калды. Ал эми Аслан реанимацияга карай чуркады. Айданын жүрөгү токтоп калууга аз калган эле. Мониторлордогу сызыктар дээрлик түз болуп калыптыр. Аслан өз колун скальпель менен тилип, канын флаконго тамчылатты. Саргыч сууктук кызгыл түскө айланып, жаркырап баштады. Айда, суранам. Суранам, жаша. Аслан флакондогу сууктукту Айданын тамырына сайды. Бир нече секунд өттү. Жүрөккө текшерген аппараттын доошу кенеттен токтоп, пиип деген узун үн чыкты. Аслан Айданын үстүнө кулап, өксүп ыйлап баштады. Жок, жок, Айда, көйө бербе. Дал ошол учурда аппараттын доошу өзгөрүп, кайрадан жүрөктүн соккону угула баштады. Тук-тук-тук-тук. Айданын жүзүнө акырындык менен кан жүгүрүп, ал терең дем алды. Жашыруун душмандын планы. Айда аман калды. Бирок Аслан кубанып үлгүрбөй жатып, инкубаторлор турган бөлүмдөн кабар келди. Аслан коридорго чыкканда, Сайкал айымдын жарадар болгон Тилекти барымтага алып, баланы көтөрүп баратканын көрдү. Оорукананын чатырында тик учак күтүп турган эле. Аслан, формула эми баланын канында. Мен баланы алып кетем, аны Эдельвейс өз максатына колдонот. Сен Айданы тандадың, демек баланы жоготтуң. Сайкал тик учакка карай чуркады. Аслан баласын жана досун куткаруу үчүн артынан жөнөдү. Ал чатырга чыкканда, тик учак көтөрүлүп баштаган эле. Аслан акыркы күчүн жыйнап, тик учактын тепкичине асылып калды. 4000 метр бийиктикте, шаардын үстүндө, Аслан өзүнүн кайненеси менен өмүр менен өлүмдүн акыркы салгылашуусуна кирди. Анын колунда курал жок, бирок анын жүрөгүндө аталык махабаттын чексиз күчү бар эле.
Финалга бир кадам калганда. Тик учактын ичинде Сайкал баланы сыртка таштап жиберем деп коркутуп жатты. Аслан түш бул жерден. Болбосо балаңда азыр ылдыйга ыргытам. Аслан Сайкалдын көзүнө карат. Ал бул аялдын ичинде эч кандай адамгерчилик калбаганын түшүндү. Бирок ал атамдын формуласындагы акыркы сапты эстейди. Жашоо берген гана жашоону көргөй алат. Аслан Сайкалга атырылып, аны тик учактан итирип жиберди. Бирок Сайкал баланы да кошо ала кетүүгө аракет кылды. Аслан абада баланы кармап калууга үлгүрдү. Бирок өзү тик учактан кулап баратты. 6 бөлүм. Ажалдын илиби жана тирүү сушу. 4000 метр бийик тик. Абанын ышкырыгы кулак тундурат. Аслан тик учактын босогосунан Сайкалды итирип жибергенде, анын көздөрүндөгү өкүнүч эмес, жек көрүү акыркы жолу жарк этип өчкөндөй болду. Бирок Сайкал кулап баратып, Асландын колундагы ымыркай оралгон бешикти жулка тартканга үлгүрдү. Аслан баланы кою берген жок. Ал өзүнүн бүткүл денесинин салмагы менен алдыга умтулуп, бала менен кошо боштукка карай учту. Абанын муздак агымы Асландын демин бууп, денесин таштай катырды. Төмөндө шаардын бүлбүлдөгөн чырактары эмес, Гестин шаркырап акан кубатуу суусу жана аскалуу жээги жатты. Аслан абада баратып баланы бекем кучагына кысты. Ал өзүнүн денесин балага калкан катары колдонуп, соккуну өзүнө алууну чечти. Кечир мени, балам. Жаша, сен жашашың керек. Деп ичинен күбүрөдү ал. Бир нече секунддук эркин учуудан кийин Асландын денеси Гестин суу сактагычындагы муздак сууга тийди. Сокуу ушунчалык күчтүү болгондуктан Асландын көзүнөн от чагылышып, эс учун жоготуп бара жатты. Бирок анын инстинкти баланы калуунан чыгарбоо аң сезиминен күчтүүрөөк чыкты. Суунун тереңине чөгүп баратып, ал акыркы күчү менен өйдө карай умтулду. Суунун бетине чыкканда, ал баланын ыйлаган үнүн укту. Бул үн Аслан үчүн дүйнөдөгү эң таттуу музыка эле. Ал баланын тирүү экенине кубангандан муздак сууну сезбей да калды. Тилектин куткаруу операциясы. ЖЭКти Тилек баштаган коопсуздук кызматкерлери Асландын артынан чуркап келишти. Тилек сууга секирип кирип, Аланды жана баланы ЖЭКке алып чыкты. Аслан: «Тынчтан, баары бүттү. Баламан, сен да амансың». Тилек Аланды жерге жаткырып, үстүнө жылуу жуукан жапты. Аслан титиреп баланы кайрадан колуна алды. Баланын жүзү көгөрүп кеткен, бирок ал дем алып жатты. Тилек: айдага жетишибиз керек. Антидот менин канымда. Аслан ордунан турууга аракет кылды. Бирок анын кабыргалары сынып, ички жаракаттары оортуп жатты. Тез жардам келе жатат.